Artты qarab içine oy жүгүртүүгө туура келет. Эмне иш жасадым өмүрүмдө? Элге кандай кызмат кылдым? Кандай чыгармаларды жараттым? Ошону кандай деңгээлде көрдүм? Булардын баарын билүү ар бир сүрөткөр адамдын милдети деп ойлойм да. Мектепте тайкем жакшы тарбия алып, анан мектепти бүткөндөн кийин ойлонуп калат да, каяка барам, ким болом? Ташкенттеги театр институтуна өтүп кетет, актёрский факультетте окуйт. Бирок ал жерде аны эмнегедир армияга алып кетип, ТЖНде Кушкада 4 жылга жакын аскер кызматын кылат да. Армиядан келип, анан театр институтуна кайра келсе, жанагы аны менен окугандардын баары уже бүтүп аттыр. Ошол эле Бекеш байке, Болот Бишеналиев, Таня Турсунбаева баары уже бүтүп аттыр. Анан анын мугалими айтыптыр да, сен режиссерскийге өтпөйсүңбү? Мен сени тарбиялайм, мен сени аябай мындай байкап жүрөм, сен абдан мындай ойчул жигитсиң, тартиптүү жигитсиң деп, анан аны режиссерский факультетке алат. Ошентип режиссер болду. Бирок тайкем эмнегедир көп жыл үйлөнбөй жүрдү да, ошо кыз тандап, кызды жактырбай окшойт. Анан достору Медербек байке, Жалил Абдыкадыровдор ушу жеңебиз келип калыптыр 16 жашында. 1964 жылдын 28 августунда Боек менен тааныштым. Бул жерде Медербек Назаралиев деген ушул театрдын режиссеру бар болчу, экөө жолдош экен. Боек үйлөнсө деп баары тең күтүп атышыптыр. Анан мен туура келип калыптырмын. Боек экөөбүз тааныштырышты. Бир эле күндө мени көрүп туруп эле анан кийин нарынга алып кетти. Gençler Muzikalı Drama Tiyatrosu'nun kollektörünün atından yana лично өзümdün adımdan sizlerge жалобу ысыкталамайды бұл газетте. Нарын театры ошондо баары тең жан дүйнөсү менен иштеген бул Алиман Жангорозова баш болгон. Жумамедин Шаралиев атабыз, Сагыйпа Чечейбаева, Тамара Жумакаева деген, Бакырдин Алиев, Капар Медетбеков, Дүшө Сариев, Садырбай Көмөчев. Азырбек Султан Жакиевден Мен кыял спектакльден үзүндү көрөсүздөр. Үрөйүңөр абдан катышып калды го, Шашпа достум. Сенин сазайыңды бере албасам, атамдын этин жеп карайын. Атаңдын этин кайсы жагынан баштап жери? Сенин окмок. Эгемберди. Сенден корко турган токтогул эмес. Эгемберди кетти. Кутуң учуп кетти. Ана. Жылдызың ылдыйлап келатат, үзүлүп баратат, үзүлүп түштү. Ишиңер оңолбойт экен. Бактияр сеники да ошентти. Коркулдаган кузгун десе, капкайдан койса баштайдым. Адамдын өңүштү. Бул өзүн жеп коет бол, сендире казыр. Аман эми тап. Бол, фантазик. Нарын театры дегенде эле биринчи Боек байке тилге алынат. Мына оптимисттик трагедия деген эмне деген классика. Мисалы үчүн. Ошо кезде Кыргыздын Курманбеги баш болгон Алтын кыз ажал ордуна музыкалуу драмалар булар. Чалгынчынын тагдыры деген согуш убагында орус. Мисалы үчүн Эңликке бет, Айман Шолпан казак классикаларына. Ошондой килейген спектакльдерди коюп Кыргыздын театр өнөрүн бул киши баягы Кудай берген талант менен келген актерлорду аягы жүрүп отуруп Союз СССРдин эл артисттигине жетти. Нарын жылдыздары деп ошондо чыкканда Жамиляны койгон Бобек Ибраев да. Биринчи ошо жерде спектакльдерди Гогольду койгон, Толстойду койгон, Достоевскийди койгон.
Ошол Бексултан Жакиевди драматургдардын баары Бообек деп барчу да биздин жолубузду ачып берчи деп. Театр аламы Бообек Ибраевдин ошол жерден башталган эң негизги мыкты спектакльдерди менин оюмча ошол Нарын театрында койду. И ошол жерде жана ар бир режиссер өзүнүн актерлорун чыгарат да. Ошол жерден режиссерлор, ошол жерден актерлор чыккан да Тайкемдин. Ошол жерде Тайкемдин школасы пайда болгон. Дал ушул жерде жанагы Айтматовдун Кызыл жоолук жалжалым деген чыгармасы боюнча Нарын театрында 60-жылдары мен спектакль койгонмун. Ошого ушул Ильястын ыры деп Шералиевке Тагайыпка заказ берип, Тагайып чыгарып, текстин сөзүн тиги Шералиев жазган. Анан ошол менен долондуруп чыккан. Ушул театрдагы ошол убакта коюлган спектакльдердин аркыбы жок, тарыгы жок. Кала берди, ойнолду. Сүрөтү бар, жогу жок. Тартылган жок, эч кимге көргөн жок. Экинчиден радиога запись болгон жок, жазылган жок, тамара. Ушунун баары тең эмгектин баары талаа. Дагы кийинки күндөр академический театрга барып, маңдайган айланайын сен барып алып көп спектакльдерди жаздырып калдыңар. Берип атат. А бизде жок. Men oşanda uşul teatrda direktor elem. Anda Babur atındağı emas, Kirov atındağı Özbek Muzikali Drama Teatr elem. Kelip teatrda şunday bir özgörüşler köpeyip ketdi. Вообще biz teatrdağı mana şu körküm önördün dengelin kötörüde bunday bir baskıçты görgen emasmiz da. Kelip ele master klasslar başladı. Dağlarga barganda oңой менен кайтып келиш кыйын, чүрүү келиш кыйын. Каныкейдин. Барбасаң арчы дегенде жок. Элибиз мына Коңурбай чыгып калды театрдан немеден. Кытайдан бери чыгып, Каратоого жетип калды дейт. Эми келгенден кийин эми биз антынан тозуп чыгышыбыз керек, болбосо ал бизди басып алат. Anan keyin har bir aktyor менен индивидуально иштей башлады. Anan keyin repertuar tandoqdagi prinsiplerimizni жаңылап таштады. Bizga shu Mustay Karim aytilgan tunda spektaklini qo'ydi. Men shunda Tanga bekani o'ynadim. Bobekda mana shu ijodiy yo'lida menga juda ko'p yoqadigan qirralari ko'p. Odamni san'atda yuragidan aktyorni chiqarish kerak-da. Menga juda katta yordam berdi Bobek. Shu Bobekni ishlashda o'zimga bir baxt sanadim. Shunaqangi yengil, o'zingizga tushuntirgandan keyin aktyor hech qiynalmaysizda. Rejissor hammasini aytib deb bagajni bergandan keyin o'zingiz o'ynaverasiz, o'zingiz qilaverasiz. Uni asari bor, klassik asar bu. Oy tutilgan tunda asar ko'p teatrlarda qo'yilgan. Buni ham rejissor bir kulminatsiyaga yetganda eng kuchli bir rejissorlar qo'yib olsa, uni filosofiyasi o'ta kuchli-da bu spektakldagi. 40 kokili yarashgan, hamma unga qarashgan, qizlari zo'r qirg'izning. Qizildan kiygan kamzil, aytgani quvnoq tamsil, kampiri zo'r qirg'izning. O'zi jo'mard, mis qanot, mingani duldulday ot, yigiti zo'r qirg'izning. Yetim o'g'lim, uqqin bas, sening otang sher manas deganda spektaklda pauza bo'lib, qarsak qo'l shovg'ular, 5 minut 10 spektakl to'xtab qolgan. Shunday bo'lganda, anan keyin Toshkentga olib borib ko'rgazdik. O'zbekiston radio televideniyasi jozib olib, Altın fondga jozib qo'ydi ana. Hozirgi Bobur nomli teatrimizga qo'shgan hissasi, buni ijodiy o'sishi, buni ijodiy tomondan yuksalishi mana shu Bobek Ibrahimovich ham hattoki mana shu biz hozir akademik teatr, unda akademik teatr emas edik, akademik teatrga darajasiga yetishimizga ham shu Bobek Ibrahimovich hissasi juda katta deb o'ylayman. Jana Leningradga gastrolga borganda o'sha yerdagi kritiklar cho'ng baho bergan. Men o'sha spektaklni qo'yayotganda ушул o'zbek elining madaniyati bilan tereng tanishishga harakat qildim. O'shondiqdan men uchun bu chiqarmachilik ishimda, ömrümde bu teatr bir yüzüm bo'lib
kalak dep oyloyum da. Өзбек театрында 1 жыл 2 ай иштедик бе, ушундай иштеп калдык. Караколдун театры бүткөнчө. Анан Караколдун театры бүттү деди, анан кийин биз приказ алгандан кийин Москвага бардык. 1 ай жүрдүк, балдар менен тааныштык. Анан булар менен театр ачтык. 27 бала бүтүп келген. Бизди ээрчитип келип, Ысык-Көл кыргыз драма театрын ачкан. Ал жерде 10 жыл бизге бир гана көркөм жетекчи башкы режиссер эмес, 10 жыл бизге ата болду. 10 жыл бизге сырдаш болду, 10 жыл бизге байке болду, бир тууган болду. 10 жыл бизге насаатчыбыз болду, жана тарбиячыбыз болду. Ал турмушта биз театр дүйнөсүнө аралашканда кандай эмнеден башташыбыз керек? Бизге баардыгын үйрөттү. Алар менен иш баштады. Булар деген ошол Токтогул Абдымомовдун Авир кечирбейт деген достук жана сүйүү деген спектаклин иштешип, ошо менен эметти. Бирок мен түздөн түз бул киши менен мындай чыгармачылык иш баштаганым бул Жантөстүн Курманбеги болду да. Ал труппага Бишкектен, Оштон, Нарындан келип, анан кийин группа чогулду да. Негизги состав жанагы ГИТИСтен келген режиссер, педагог катары, адам катары, как личность катары өзүнүн болгон билимин, өзүнүн болгон жан дүйнөсүн тартылып атып, өтө чоң адамдарды тарбиялады. Актер биринчи орунда турат. Ошондуктан актердун көп курдуу билими болуш керек, маданияты болуш керек. Мына театр эмне экенин тиги байыркы доордогу театрлардан баштап билим аласыңар. Искусствону сүйгөн киши кээде ушу сахнада бир тарелканы көтөрүп алып туруп, сахнанын биягынан тиягына өтүп кеткен кездер аз болуп жүргөн артисттер бар. Бирок ал максат эмес да. Жантөстүн театрдын атын берерде ошо Курманбекти коебузго, Жантөстүн Курманбегин коелу деп мен ойлойм, ушул киши сунуштаган болуш керек. Негизинде анткени бул киши ушунда главный режиссер. Жерде театрда анда художественный руководитель, главный режиссер деген наам болчу. Мына ушул бөлмө ошол кездеги театрдын башкы режиссеру Бабек Ибраевичтин кабинети болчу. Агай мына ушул жерде отуруп спектакльдерге даярданчу. Мына ушул стөл үстү китептерге ар кандай тарыхый материалдарга толтура ат көтөргүч иштери жасады да. Бирден бир ушу кыргыздын баштапкы режиссерлорунун бири да күчтүү режиссерлору. 83 жылдан 89 жылга чейин тиякта болдук Караколдо. Театрды бутуна коюп, анан кийин биз бияка келдик, кайра которду бул театрга, Боекти. Айда жүрөт, жанагы Хан Коңурбай баатыры. Мен менен башкачалар болсо сүйлөшүп атсам болот эле, акчыңы. Алгыйдын эме мындайда келмек беле. Кары басылсын, кабак ачылсын деп билмексен болуп бир жерде жүрөт да. Караколдон келип кайра бизге театрга келгенде эле Манасты көтөрүп келди. Айкөл Манасты коебуз. Анан биз тим эле урра деп кабыл алдык. Ичинде Манас бар, эмне деген геройлор бар. Жеңе, тыңда. Калп туткасы кан болот. Казак улуу жол болот. Кан кайрыны коңгонсоң кан кетиши болот. Бизди коңгун дебеги. Кошундар артта калбайт. Ошол доорду, ошол мезгилде, ошол учурду изилдеп, тарыхты казып, анан ар бир образга токтоп, анан түшүндүрүп ошону. Анан кайра сен кандай түшүнгөнүңдү сенден сурап, 8 ай иштедик. Ушинтип отуруп анан кийин Манасты койгон. Манасты койгондон анан кийин муну 3 жылдык кылабыз. Сейтекти коем. Сейтекке киришти. Сейтекти ада удачный болду. Ошо менен 3 жылдык болуп калды да. Биздин дагы сахнада изденүүбүз ушул менен токтоп калыш керек. Мындан арыда уланып, дагы эле ушул баягы бир учурларда баягы Европада
Ренессанс деген болбоду эле. Кайра жаралуу гүлдөгөн bir искусствонун, театрдын баардык тармактары, искусствонун тармактары гүлдөгөн учур болгон. Мына ошол учур бизде азыр эми кайра жаралуу, улуттук кайра бир нерсе болгон турат. Ушул нерсе ушул Манастан башталабы деп турат. Кайра жаралуу. Себеби болот ба? Мына биз бар, кыргыз бар, Манас бар деген. Ceniş menen Kayrabay, bütün seni kalasın. Narcıklısın yaratkan, kayrın uygu düşördü, kolundan tamak çiğirdi. İnsandı insan kılgan önör dep Çыңгыз Айтматов жазган экен да. Ошол өнөрдү өрчүтүп, күчөтүп, кайратып туруп, элге арнап Бобек Ибраев заволосу зор инсан болду. Таланттуу режиссер болду. Ошондо театрыбызга не деген гана спектакльдерди койбодук. Кыргыз классикасы, орус классикаларын, союзный республикалардын пьесаларын койдук, зарубежный. Bir küçüp, 100 yılda soğuş ulana beret. Soğuştan el yurt karcalıp büttük, karcalsak da barla tüttük. Büyük tiyatroların barında işlegen eken. Mına buz balanın emgegi zor ekeni. Uşul 5 tiyatroda kançalık jaştardı östürdü. Kançalık jaşnakay jaştardı öte Narodniy degen ataka çeyin jetkirdi. Özü albastan oşo barısın oşol bayağı bir jakşı makal var. Ustatынан şakirt öttür degen. Özünün şakirtlerini ötkörüp attı. Zavir men sabirdi kaytayın da otam dedi. Aytыңыз bol etsem. Bu piyasani ökövüz koyarlı dedi. Onda bakayım. Asistent bolup bu dep men ösettim. Yok, soğuk rejissör bolup ökövüz koyarız. Soğuk aftır olasın. Ustat bilen şakirtin spektakli bolup kalsınlar. Men atayın tölge kıldım diye oşatıp koydu. Makul dep, Kurmancan'da atkanı bizde yani. Şu ökövüz koyup kalgan şundan bolgan. Эң акыркысы Курманжан датка болду. Курманжан datkаны чыгарып коюп, анан ошонун премьерасын көрбөй өтүп кетти да. Театрдагы пьесаларга анан кийин ошол актерлорго мындай жандуу сахна менен жандуу мамиле кылганга бул киши өз өмүрүн берип койгон деп ойлойм да. Ар бир авторду алганда анын өзүнүн дүйнөсү бар да. Өзүнүн көз карашы бар. Чыгармачылыктагы кандай талкуулар болчу эле? Биздин үйдө, бирде Бексултандардын үйүндө, бирде Жалзадыковдардын үйүндө, бирде Мардын үйүндө, бирде Төлөмүштүн үйүндө. Кыргыздын искусствосун кино гана эмес, театрда чыгарарын билчү экен. Чынында айтканда, мен көп режиссерлерде мындайды көрө элекмин. Автор менен иштешкен. Ал ар бир авторго өзүнүн ачкычын тапчу да. А бул ар бир режиссердун колунан келбейт. Rejissör деген кесиптин өзү көп нерсени талап кылат. Турмушту терең билүү керек. Адабият менен искусствону терең таанып билүү керек. Ар бир элдин каада салттын, ар бир элдин үрп адатын, ар бир элдин оюн зоокторун, руханий дүйнөсүн терең түшүнүп, терең билүү керек. Ансыз чыгарма жаратуу кыйын. Аябагандай кыргыз элинин маданиятына чоң салым салган мыкты режиссерлорубуздун бири. Бокемдин сезим талдыгы анан адам катарында, адамгерчилиги мага көп таасир калтырды. Өзүнүн баскан турганы менен, адамга кылган мамилеси менен, билими менен, таланты менен Адамдын көңүлү гүл деп айтып койчу да. А мен ойлойм, ошо эң негизги философиясы да экендики ушул болчу да. Адамды кандай бактылуу кылыш керек?
боектеги киши менен өмүр өткөрүү боектеги киши менен айрылуу мен үчүн тирүүнүн тозогуна тур десем болот. Бирок Кудай мага күч берди, сабыр берди.